жашоого адам бир келет, жаштыгың өтсө ким билет дегенде жаштык кетип кала элек да окуп калыш керек, билип калыш керек жана иштеп калыш керек деген. Ооба, таң эрте туруңуздар, келиңиздер биз менен биргеликте таңкы пирамида менен тозуңуздар демекчибиз. Анткени бизде кызыктуу маектерибиз болот, ошол эле учурда бизде кызыктуу конокторубуз болот, кызыктуу пайдалуу кеңештерибиз болот. Дагы бир жаштын тилегин берет дегенде өзүнө ушундай жакшы максат койгон мыкты ырчы жигит келип отурат, атап койсок. Ооба, бизде студиябызда конокто бүгүн Эгембердиев Жумгалбек мырза келип отурат. Кандай келип алдыңыз? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, сіздерге да барыңыздар кутман таң. Буюрса жакшы келип алдык. Ошол. Жаңыдан жанып келе жаткан жылдыз катарында кандай мындай ички сезимиңиздер тууралуу бөлүшүп кетсеңиз болот, жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте. Кесиптеш билесизби? Мен сөзгө аранжы мен ойлошумча караганда бул мырза Баткенден болсо керек. Анан Раматылык Абас Жайнаковдун дал өзүнө окшош экен. Ошондой чындыгында. Ооба, чынында туура. Таап койдум, таап койдум. Мыкты. Өзүм Баткендин кулуну болом, ошол Абас Жайнаковдун жердешимин. Жердеши да болосуз. Ооба. Баласы эмессиз? Жок, бирок окшош турушат көбүнчө. Ошол Саппа дене дегендей. Апаз атабыздын ырларын ырдап угуп чоңойгонбуз. Азамат. Ошол азыркы учурда болсо Кыргыз улуттук консерваториясында Калый Малдабасанов атындагы консерваторияда 3-курста элдик ырдоо бөлүмүндө билим алып жаткан. Азамат. Негизи эле кандай чыгармаларга көбүнчө жакынсыз? Лирикагабы же шаңдуу той үчүн чыгармагабы, кандай болот? Бизде негизи окуубузда ошол эски ырларга басым жасап, ошол эски ырлардын үстүндө иштеп, кайрадан кыргыздын элдик ырларын жаңыртып, ошону жандандырып, жаңы дем менен ошентип ырдоо да негизи. Ошол азыркы учурда лирика деле бар, шаңдуу деле, кыргыздын эски байыркы кыргыздын ушул кыргыз музыкасынын түптөөчүлөрү Муса Баетов, Атай Огонбаев ошолордун ырларын ырдап келатабыз. Мыкты. Негизи эле ырчы болуу бул өзүңүздүн талантыңыз. Анан эмне себептен ырчы болукту тандадыңыз? Анткени азыркы учурда ырчылар абдан көп деп айта алабыз, туурабы? Ошо эмне себептен ушул кесипти тандалдыңыз? Мен тандаган себеби бул бир өзүмдүн эле каалоом эмес, ошол айылдагы айылдаштарымдын, ата-энемдин, туугандарымдын каалоосу менен, анан өзүмдүн эле кичинемден эле ырга жакын болчумун. Анан мындай эле ырдап жүрчүмүн мектепте окуп жүргөн мезгилде. Андан кийин ушу аяктар мезгилде колума аккордеон алып, бир агайдын жардамы менен аккордеонду үйрөнүп, анан кийин билимимди тереңдетейин деп бул жака келип, консерваторияга тапшырып окуп жаткан жүрөм. Аккордеон деп калды, Аккордеон деп калды. Билесизби, Абас Жайнаков устаздын эртең менен мектепке туруп атканда Алато деген чыгармасы менен жөнөп калчу элек. Балким ошол чыгарманы тартуулап коебуз. Макул анда. Баракелде. Телекөрүүчүлөргө дагы бир билик болсун, Анда эмесе ошол Кыргыз жеринин кооздугун чагылдырган эң мыкты чыгарма десем жаңылбасам керек. Кыргыз Республикасынын, Кыргызстандын экинчи гимни десек да туура келчүдөй. Ошол Кыргыз жери Абас Жайнаковдон каалап коюңуз. Ак калпагын кийген кезиде аскасы көк асманга тийген кезиде мен дагы жолго чыгам таңды тосуп кучактайм ой кырларың ырга кошуп улусум кыргыз жери ырдан бүткөн сулусум кыргыз жери
нурдан бүткөн. Issiq көl жердин көзү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чоку тажы седеби топчулары ар бир ташы кең жүздүү гүлденелүү кыргыз жери нур жүздүү берекелүү кыргыз жери. Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезиде жарык нур жер жамалын өпкөн кезиде көл чалкып толор койнун ачкан кезиде дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезиде көркүнө көр кошулат кыргыз жери сезилет ата эненин меримдери ата эненин меримдери. Тура эле устазыбыз агайыбыздын кайрыктары, орусча айтканда стили дал өзүндө ырдайт экенсиз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин демекчибиз. Анткени ар бир үнүңүздө кадимки бир профессионалдуулук деңгээлде угуп жаттым. Себеби дегенде азыркы учурда мындай фонограмма же болбосо мындай жамандагандай болбойм, ошондой ырчылар көбөйүп кетти. Бирок сиз өз жандуу үнүңүз менен сонун чыгарманы тартып алып өттүңүз. Ыраазычылык билдиребиз бүгүн биздин студиябызга дагы бир куттуу болуп, конок болуп келип калганыңыз үчүн дагы. Жалпы эле чыгармачылыкта мындай өзүңүзгө жеке таандык ыр барбы? Өзүмө жеке таандык ырлар текст албомунда буюрса жазылып жатат. Ал бирок демек жаңылык бар экен. Ооба, жаңылык бар, жакында буюрса чыгат деген үмүттөбүз. Эгерде ырчы болбой калсаң кайсы кесип тандайт элең? Ооба. Ырчы болбой калгандабы? Мен негизи мурда негизи айылда жүргөнүмө байланыштуу ошол аграрныйга окугум келип жүрчү да. Мен өзүнчө ферма ачып, ошол малдарда баягы бири-бириме ошо кызыкчумун негизи. Анан милицейскийге окумакмын, бирок милицейский академияга окумакмын. Ошол кыргыз жеримди коргош кызыкчумун да кичине. Алгачкы ийгилигиңиз кайсыл болду эле? Эң биринчи жетишкенде сүйүнүчтүү, кубанычтуу болуп, мындай бир ийгиликке жетесиң го, бир кубанычтуу болуп. Мен биринчи алгачкы ийгилигим бул 11 классында айылда окуп жүргөн мезгилде ошол Аппас Жайнаков атабыздын 55 жылдыгына карата концерт болду, конкурс болду. Ошого катышып, ошо Баткенден өтүп, анан бул жака гала концертке келип коюп кеткеним ошол эң биринчи алгачкы ийгилигим болду. Демек сиздики ал дебют катарында же болбосо өзүңүздүн ичиңиздеги чыгармачылыкты жандандыруу, арттыруу максатында бир сонун мындай алдын алуу, алгылыктуу иш-чара болгон экен, э? Ооба, ошол Аппас. Баягы жигитке жетилмишин ыраазычылык кылат дегенде кой сойгонду билесиңби? Билем. Азамат. Казанга кайсы жилик биринчи салынат? Ал казанга кайсы жилик?
эң биринчи бисмилла деп салынган жилик болот Кайсы да. салынчу эле? Эме салынчу эле, азыр айтам. Нурай билсе керек эми. Жок, мен мындай азыр Кар жилик салып. Кар жилик, ооба. Кар жилик салып. Манас айткансың буагында? Манас айтып жүргөнбүз мектеп Азамат. Да, бир нече сап билесизби деп сурап койбоймунбу? Сразу видно по глазам, очень хороший человек дегенде. Анда эмесе мындай кылалы, сизди көп эле ырдатыш керек болуп калды. Мен суроо бергим келбей калды. Ушундай коңур үн болуп тургандыгы мен кайрадан жагымды чыгарма. Кайра эле Аббас Жайнаков агайыбыздыкынан же башка өзүңдүн жеке ырларыңан жакшы көргөн. Анда эмесе сөзү Байдылда Сарногоевке, улуу жазуучу Алима Обону болсо, Бакай Барбышевке таандык Акшыны деген чыгарманы тартап берейин, Чаңкаганда чай ичкиндеп сен мага беле кылып берген элең жаш сулуу колдон түшүп сынып калды кокус таны ата канат өмүрүнүн аздыгы акчыны ата канат өмүрүнүн аздыгы Ошол түнү чыны жатты быркырап, ар бир сыныбыз алдынча быркырап. Сен сынсаң да сени сунган перизаде, жашаса экен жар менен ынтымак. Акчыны, жашаса экен жар менен ынтымак. Koşkol emi toz güldü akçını Sağa jetpey çınılardın aktığı Sen sınsan da seni sungan perizade Yaşasa ken jar menin baktığı Akçını Yaşasa ken jar menin baktığı Akçını Yaşasa kim jar menin baktığı Yaşasa kim jar menin baktığı Вали, эң мыкты. Ыр деп ушуну айта, ою бир, сөзү бир. Өткөндө Асылбек Өзбеков ага айтат, ай Нурбек, азыркы ырчылардын ырлары мантыны вареньяга салып жегенде ыдай беришет дейт. Мына ыр деп ушуну айт, Азамат. Баткенге баргансың ба? Жок, барган эмесмин. Барган эмессиң? Чындыгында барган эмесмин, бирок баргым келет. Ошкой, Баткенге барып өрүк зарга кирсең, Аббас Жайнаков агай ырдаган ыр бар, өрүк зарга кетели деп. Ушундай өрүктөрү башкача керемет, мындай катырылганы дагы, бышканы дагы, аерде тартип менен жеш керек экен. Күн чакчайып тийип турганда өрүк жеш болбой калат экен. Күн салкындаганда жеш. Демек, тозулап келсиңиздер да, негизи эле ошол чыгармачылыкта мисалы кандай десем, алдыга кандай пландарыңыз болуп атат, буюрса келечекке? Буюрса пландарыбыз, тилектерибиз жакшы. Буюрса бул жакты ийгиликтүү аяктап, ошол азыркы учурда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтойбек Асаналиев агабыздан билим алып жаткан учурубуз. Үн жактан, вокал жактан. Устатыңыз, Ооба, устатым. Ошол агайларыбыздын деңгээлинде ырдап, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, буюрса Кыргыздын сыймыгы болууга аракет кылабыз деп. Мыкты. Жалпы эле негизи жигитке 70 аздык кылат деп айтып өтпөдүкпү? Кандай өнөрүңүз бар дагы? Мындан сырткары. Ооба, мындан сырткары. өрүк кургатам дебейсиң. Өрүк кургатыштын жолун жакшы билем деп койбойм. Мындан сырткары
бардык эле көп эле эркекке таандык, балдарга таандык жумуштардын баары эле колунан келет десем. Мыкты. Чыгармачылыкта, мисалы жаңылык деп алдыда айтып өтпөдүкпү? Бир эле кыяк менен аспапта ойнойм дейсизби же дагы башка мындай аспапта ойнойсузбу? Мындан сырткары комузда ойнойбуз кичине. Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти Самара Токтоткуловадан ошол консерваторияда билим алабыз, комуз жагынан. Андан сырткары пианино дагы ойнойбуз, фортепиано дагы. Мыкты. Мындай сурагым келип турат. Мындай бул сурамжылоо да, жеке өзүңүзгө суроо. Адамдагы эң баалаган сапатыңыз кайсыл? Адамдагы эң баалаган сапат эң биринчи бул жөнөкөйлүк, адамгерчилик. Ошол ыймандуу болуп. Ошол болсо адам биздин жашообуз жакшы болот деп ойлойм. Чыгарма жаатында эң акыркы жолу окуган китеп? Сүйгөн китеп, окуп чыккан китеп. Окуп чыккан китебим бул кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулагына деген китебин окугам. Азыр буюрса, азыркы учурда пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Негизи эле кайсыл жазуучуну жактырасыз Чыңгыз Айтматовдон тышкары? Чыңгыз Айтматовдон тышкары Төлөгөн Касымбеков, Аалы Токонбаев, ушулар. Демек, кыргыз адабиятына сиз өзүңүз кызыгат экенсиз жалпы, чыгармачыл адам катарында, Жакшы жөрөлгө, тарыхты биле жүрүш керек. Азыркы учурда бир 2 куплет болсо дагы бир ыр сурангыбыз келип турат, анткени үнүңүз абдан жакты, бизге эле. Мен суранат эле убакыттан пайдаланып, көрүүчүлөрдү эле сагынып, суусап калса керек, ошол өрүк зарга кетелини бир созолоп берсе. Макул. Анда апасы жаңырттын өрүк зарга кетели. Баарыңыздарды өрүк зарга алып барып келейин. Өрүк зарга жаздын алдымен. Ооба, буюрса эң биринчи бадам гүлдөйт экен, андан кийинки эле өрүк гүлдөйт экен. Жаздын алды менен өрүк зарга кетели. Şamalda oynoşkonu Geçip değil bir gelgin baktığımızda Örük zarga gitmeli mahkum olacak Örük zarga gitmeli mahkum olacak Çaçalı gülümüzdür Yıllardır tereni
кетели макул болчу макул болчу Макул барат. Азамат, Ыраазычылык сеникинде билдиребиз. үнүм болгондо мен центральный мечитке азанчы болуп алат элем. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Үнүңүзгө береке, Береке. талантыңызга дагы береке. Ашкындап эле өсө берсин, өркүндөй бериңиз демекчибиз. Жалпы телекөрүүчүлөргө да жакты болуш керек. Жакты. Сага жакса болду. Мага жакты. Жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте анда дагы бир сыра коногубузду бизде болду Эгембердиев Жумгалбек мырза. Жалпы негизи эле мындай ырчы, жаш талант, эң мыкты өсүп келе жаткан жаш талант.